Сиз чогулган жалбыракты эмне кыласыз? Кеч күздө баарыбыз муну өрттөп жок кылган аракет кылабыз. Аны өрттөө зыян экенин деле билебиз, бирок маани бербейбиз. Жалбырак өрттөө эмнеси менен зыян? Ден соолукка, абага кандай таасир берет? Адистер менен чогуу түшүндүрүп көрөлү. Көрсө, жалбырак өрттөөдөн бөлүнүп чыккан зыяндуу газдар абаны булгап, абанын температурасынын жогорулашына, климаттын өзгөрүшүнө алып келет экен. Муну бизге географ Амантур Жыргалбек уулу түшүндүрүп берди. Негизи эле жалбырактарды өрттөөдө абага аябай бир чоң өлчөмдөгү зыяндуу газдар бөлүнүп чыгып, айлана чөйрөбүздү булгоодон аябай өзүнүн чоң салымын кошот да. Кардын түшүшүнүн жана жаан чачын болушунун дагы нормасы аябай төмөндөп кеткен. Күз мезгилиндеги өрттөлүп жаткан жалбырактардын дагы аябай көп үлүшү бар. Жалбыракты өрттөөдөн бөлүнүп чыккан зыяндуу заттар ден соолукка да таасири күч. Өпкөнү жабыркатып, рак оорусуна алып келиш ыктымалдыгын дарыгер пульмонолог айтып берди. Жалбырактарды күйдүргөндө оор металлдар, закис азота, бензин, пенициллин деген оор химический элементтер түшкөндөргө өпкөнүн дем алуу системасына өтө катуу зыян келтирет. Өпкөнүн бөтөлмө оорусунун козголушуна, пневмония, бронхиалдын астманын күчөшүнө алып келет. Ошол рак оорусунун чакырып коюунун себептеринин бири болуп эсептелет. Баса, жалбырак күйгүзгөндөргө айып пул каралган. Жеке адамдар 7500 сом, ишканалар 23000 сомго чейин төлөшөт. Анда аны эмне кылабыз? Жалбырактан биз өзүбүз эле жер семирткич жасап алсак болот. Анын ыкмалары менен агроном бөлүштү. Яманы казып туруп, ошол яманын ичине эле жалбырактарды төгүп, аны чиритүү. Жалбырактардын баардыгын бир жерге топтоп койсоңуздар, бир нече жылдан кийин ал жалбырактарды алар жеп, органикалык зат кылып, топуракка айлантырып коет. Чындыгында биздин үйдө да жалбыракты өрттөп койчубуз. Мен эми билип алдым, аны өрттөбөстөн жер семирткич катары колдонсок, абага дагы, жерге дагы пайдалуу экен. Бул ыкманы мен да колдонуп көрүп атам. Силер дагы үйдө жасап көргүлө. Маалымат пайдалуу болдубу? Эгер андай болгон болсо бизге жазылыңыз. Бизден дагы кандай контент көрүүнү каалайсыз? Бул номерлер аркылуу сунуш пикириңизди билдирсеңиз болот. Сиздин оюңуз биз үчүн абдан маанилүү.